Жана Муттариф ибн Шахир аттуу алымдан айткан сөз бар бул жакта. Айтат, мен баардык жакшылыкты өзүнө камтып турган эмне бар деп ойлондум дейт. Жана мындай карап көрсөм дейт, жакшылык нерселер көп экен дейт. Мисалы орозо, намаз жана башка нерселерде. Ана мунун баары тең Аллахтын колунда экен билдим дейт. Баардык орозо, намаз жана башка жакшылыктын баары тең Аллахтын колунда экен. А биз болсо Аллахтын колунда болгон нерсеге биз ошого ээ боло албайбыз дейт. Бирок биз дейт, бир гана Аллахтан сурай алабыз, ошондо Аллах Таала бизге бере алат дейт. Аллах Таала ошондо гана бизге бере алат. Демек, баардык жакшылыкты өзүнө камтый турган нерсе бул дуа экендигин билдим дейт. Баардык жакшылыкты өзүнө камтып турган нерсе бул эмне? Бул дуа. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Иза саалта фасалилла ва иза станта фастаин билла" деп осуятын айткан. Айтат, эгерде сурасаң Аллахтан сура дейт. Эгерде жардам тилесең Аллахтан жардам тиле. Түзмө-түз Аллахтан өзүнөн сурап, Аллахтан башка эч кимден сурабай. Аллах менен жүрөгүбүздү байлап турашыбыз керек. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Удуллаха ва антум муқинуна бил ижаб." Аллахка дуа кылып атканда бекем ишеним менен дуа кыла деген. Мен сурап жатканымды, ушу мен Аллахтан сурап жатканымды сөзсүз мага берет деген бекем ишеним менен дуа кыла деген. Мына бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге буйрук кылып атат. Көп адамдар билбейт да, бизге буйрук кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бекем ишеним менен, жооп берилерине бекем ишеним менен дуа кыла деп айткан. Эгерде адам мага Аллах Таала жооп береби, жооп бербейби, эми дуа кылып кое берейин, мүмкүн жооп берип калар деген шектенүү менен дуа кылса, андай адамга Аллах Таала жооп бербейт. Ошондуктан дуанын шарттарынан адам бекем ишеним болуш керек анда. Мына Аллах Таала мага сөзсүз жооп берет деген. Аллах Таала мен сурап аткан нерсени сөзсүз мага берет деген бекем толук ишеним менен Аллах Таала тууралуу жакшы ойдо болуу менен Аллах Таалага жалбарып кайрылышыбыз керек. Жана айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андысында: "Ва'ламу анналлаха ла ястаджибу дуа мин қалбин гафилин лахин" дейт. Жана билгиле, чынында Аллах Таала бул кайдыгер жана бейгапар болгон жүрөктөн дуасына жооп бербейт дейт. Бейгапар болуп, кайдыгер болуп, өзү эмне деп тили менен айтып атканын өзү жүрөгү менен аны сезбей, Аллах Таала тууралуу бекем ишенимдүү болбой, адам эгерде дуа кылып атканда жүрөгү менен бар болуп Аллах Таалага кайрылбаса, анда андай дуага Аллах Таала жооп бербейт дейт. Жана билишибиз керек, биз сөзсүз дуа кылышыбыз керек. Момун адам сөз дуа кылбай койбойт да. Момун адам, мусулман адам Аллах Таалага дуа менен кайрылбай койбойт. Анткени биз мына Фатиха сүрөсүндө ар бир намазыбызда, ар бир рекетибизде эмне деп айтып жатабыз? Эмне деп окуп жатабыз? Ияка нa'буду ва ияка настаин дейбиз. Жалгыз сага, о Аллах Таала жараткан. Жалгыз сага ибадат кылабыз жана жалгыз сенден жардам сурайбыз. Жана Аллах Тааланын айткан сөзүн окудук. Эмне дейт Аллах Таала? Ва кала раббукум удуни астажиб лакум. Силердин Роббиңер айтты, мага дуа менен кайрыла, мен силерге жооп беремин. Инналлазина астакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. А ким эгерде мага ибадат кылуудан текеберленген болсо, ал кор болгон абалда тозокко кирет дейт. Ким эгерде Аллахка дуа кылбай, жок мен Аллахка муктаж эмесмин, жок мен андан сурабаймын деген, текеберленип Аллах Таала ибадат кылуудан, бул аятта айтылган дуа кылуудан, Аллах Тааладан сурап, Аллах Тааладан жалбарып кайрылуудан адам текеберленген болсо эмне дейт? Бул адам кайра азапталат. Бул адам эмне болот экен? Кор болгон абалда тозокко кирет дейт. Ушул мааниде дагы хадис келген. Имам Ахмадта жана Имам Аль-Бухаринин Адабул Муфрат китебинде Шейх Альбани Хасан деп айткан хадисте, Абу Хурайра риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Маллам ясалиллаха ягдаб алейх." Ким Аллахтан сурабаса дейт, ким Аллахка дуа менен кайрылбаса дейт, Аллах ага ачууланат дейт, ага каарданат дейт. Субханаллах. Аллах Тааладан биз эгерде сурабасак, Аллах Таалага дуа менен кайрылбасак, Аллах Таала бизге ачууланат экен. Демек, момун адам, мусулман адам сөзсүз Аллах Таала дуа менен кайрылып жүрүшү зарыл. Карасаңар, субханаллах, Аллах Тааланын беришиндиги. Андан сурабасак, Аллах Таала ачууланат экен бизге. Ал эми качан биз адамдардан сурасак, адамдар кайра тескеринче бизге ачууланат.